Азыр да карап турсаң Шарман, сен түңгө жетем акыры. Эгер Аспековдун жана айткандары чын болсо, Садыр Жапаров бизди саткан болосуңар. Мына колдун бүт мазоль болду өткөндө. Курултайда элдин баары жоке учурашып коелу, жоке минтип коелу деп атып элечи. Менин кыш келип мына топкам ачылды. Топить коррупционеров деген бул менин топкам. Чё хочу и то и говорю топкасы бул. Гений Сооронбай Жээнбеков бүгүн буга чейин эле мынакей кол топтоп ушул Жээнбековду экс макамынан ажыратуу немесин Чыңгыз Капаровдорго болуп биргеликте неметкенбиз, көтөргөнбүз, бирок эч ким көңүл бурбагандыктан бүгүн жогорку кеңеште Жеңиш Токторбаев дагы көтөрүп жатат баймой. Мына эми билип атышат депутаттар Жээнбековдун ким экенин, Сооронбайдын ким экенин эми билип атышат. Садыр Жапаровго кайрылам. Туулган күнүңүз менен, туулганыңыз кут болсун. Белегим жок. Ошол сизге эми Жээнбековду белек кылам. Ушул Жээнбековду экс макамынан ажыратып, мыйзам чегинде жазасын тартып бергиле. Бул шакал, бул акмак магистрал Советскийдин үстүнө жерлерди парк салам деп бүт командасына мыйзам чегинде мэрия аркылуу жерлердин бардыгын өздөрүнө каттап туруп алыптыр. Мына ошол боюнча канчадан бери чуркап мына тилибиз тешилди. Болбойт экен бул. Жээнбеков менен мынакей канча алыштык. 2 мартта алыбыз жетпеди. Садыр Кожой, сиз абакта жатканда биздин канды ичкен мына ушул Жээнбеков болгон. Сиз айткансыз хадисте ким канча жазасын берсе, андан ашырбайбыз. Ошол жазаны биз дагы беребиз деп. Алтай сизди Атамбаев кармаган. 3 жыл мына Сооронбай Жээнбеков кармаган. Ал эми жанагы Аспеков айтып аткан нерселерди эгер ошол чын болгон болсо, анда сиз бизди сатып кеткен болосуз. Мен сизге азыр бүгүндөн баштап мына акырын кайрылам. Ушул Жээнбековду как положено жоопко тартасыңар. Менин мына иним до сих пор леченияда. Канча адамдын көзү көрбөй алган. Менин инимдин оосуна кирип кеткен. Аны сиз жакшы билесиз. Аны Айгүл эже аябай жакшы билет, сиздин келинчегиңиз. О 5-октябрдан кийин мен лично Айгүл эжеге киргизип, 10 000 сом иниме алгам. Да, аны мойнума алам. Тишин жасап бир врачка дайындаган. Мен мынакей бүгүн депутаттар ойгонуп аткандан кийин ушул Жээнбековдун эми мунун бул генийдин кылган иштерин айтып санап өтсөк, Манас айткандай айтасыңар. Манас айткандай айтат. Канча деген бир деген кишилерди бул каржылап жатат. Анын баарын мен алдыда рулондоп туруп айтып берем. Кимди азыр жашыруун каржылап атат Жээнбеков?
ким менен куда болуп, куда иди суда деп ким менен иш кылып атат. Анын бар алдыда мону достор бөлүшүп TikTok'o дагы бөлүшкүлө. Мына топкам меники ачылды. Тапит коррупционер открытиясы бүгүн Садыр Жапаровдун туулган күнүндө Сооронбай Жээнбековдон башталат. 600 миллион долларды бул это пандемиядан айта берсең айтып атпайбы, жана МЧСтен пайдаланып МЧС бардыгыма кандай кайрылышты. 600 миллион азыр пандемияда мунун капчыгында жатат. Мындан кийин ушул Жээнбековду эме жазага тартылсын деген коргоо комитетин түзөбүз. Жээнбеков менен Шариман менен конкретно алышабыз болду. Садыр Нуркожоев сиздики дагы жетиштүү. Мо Шариманды конкретно жазага тартасыз. Тартпайсызбы, өзгөр тартыласыңар. Шариман бул Атамбаев менен алышып менин сөзүмдү сүйлөгөлө деп Кыргызстанга пайда эмес 3 жыл зыян келтирген, эң кыянат келтирген, чимкирип аккан президент мына ушул. Итиреген Шариман 3 жыл мына сиз абакта жатканда лично ушу Шариман кой бербей жатты. Анын баары алдыда айтылат. Кандай кылып Шариман кой бербей жаткан, анын баары далилденет. Далилдейм, алдыда. Бардыгын мына Максим Горький паркында комитетти түзүп туруп, эми биз ошол жерден баягы сокенин ичип жегенин, кимге кыянаттык кылганын, кандай кыянаттык кылганын баарын алдыда айтып беребиз. Шаримандын дагы көп немелери бар, адамдары. Шариман көп адамга жем чачкан. Суке жетелеме болуп 3 жыл воздух болду дейт. Жетелеме болуп. Аны ким жетелеме болду дептир? Ал жетелеме болгон жок. Ал Атамбаевтан коркуп, кайтып жазага тартам. Эрдоган менен Назарбаевдин буйругун кайтып аткарам деп анан акыры ошол Атамбаев чимкирик деп парламентке асылгандан кийин ошондо момент болду да, бул ошол жерден. Мына ошол Кой Таш окуясындагы неме алдыда немелер айтылат. Самат билесиңер. Орукчан болуп калды. Мына кече жакында эле интервью берди, көрдүңүздөр Саматтын интервью бергенин. Анча-мынча кишилердин жаны кейип атты. Бул сокеңе уруп да койногон жок, 1 сом да берип койгон жок. 600 миллион да пандемиядан мына көчүгүнө кыпчып жатат. Биз ошондо мынакей Шариман менен Садыр Нуркожоев Шариман менен кандай алышканбыз билесиңер. Кандай кылып отставкасын алганбыз Ысык көл гостиницасында туруп. Анын баары алдыда. Алдыда көп нерселер айтылат. Мо Шариманды жоопко тартпасак болбойт. Ошол жоопко тартып туруп Атамбаевга салып беребиз. Салып бергенден кийин анан ошондо да акыйкат болот. Ошондо тынчтык болот. Ошондо стабилдүүлүк болот. Алдыда бардыгын айтам. Соке кимди каржылап атат?
Гений Сокен ою кандай? Планы кандай? Кыланы кандай? Силер ойлоп атасыңар бул рюмканы алып алып эле рюмка менен эле Атамбаевдин рюмкасы менен эле ичип коюп жатат деп. Жок. Андай болгон жок. Топка мына ачылды, моуну бөлүшүп TikTok'o дагы бөлүшүп неметип тургула алды да, бүгүн ачылышы болуп атат да. Бул топка деген кандай билесиздер? Тапит топко. Тапит коррупционеров деп ачылган. Жайкысын иштебей калган. Жайында от жагылбайт билесиңер. Кыш келди. Мына колдун бүт мазоль болду өткөндө. Курултайда элдин баары жоке учурашып коелу, жоке минтип коелу деп атып элечи. Колдун бүт бул Сооронбай, Шариман, сен Сыймыкты Жапыкеевди бир ненормальный көргөнсүң. Сен азыр дагы мени ушундай көрүп атасың, Шариман. Азыр дагы карап турсаң, Шариман, мен сен түңгө жетем акыры. 3 жыл. Садыр Жапаровдон чыккан 12 баланы басып жатты. Эми карапайым ошол 12си карапайым эле эл. Шариман, кой берип койчу, Шариман. Мен ошондо Дөөлөткө айткам, мына Садыр Жапаровдун исине Дөөлөт. Баштайлы. Мен азыр Кудай бергенде мондай резинканы алып келип туруп, дүркөбөйт эткенде, өрттөгөндө элге дух болот. Шариманын резиденциясынын задний проходунан чыгып кетет деп айткам мен Дөөлөткө. Дөөлөт, ошондо не дегенсиң? Дегенсиң. Bir gün келет. Анан ошо бир күнү Шариман менен конкрет сүйлөшөбүз деп. Именно ошо Шариман отставкасын берген күнү Дөөлөт, сен мени черный спискага киргизип туруп, до сих пор трубкаңды албайсың. Канча деген депутаттарды, өзүңө душман, каршы чыккан депутаттарды каржылап атасың, Дөөлөт. Менин канымды кашайттың сен. Жанымды кашайттың. Бул күндө өтөт. Дөөлөт, бул күндө өтөт. Мен дагы ичиме, мен дагы ачык айтам, кек сактап жүрөм. Мен дагы кек сактайм. Көрөс, убакыт өтөт. Бүгүн агаңдын туулган күнү экен, мына айтып кой, акылың болсо. Шариман, 3 жыл күн көрсөтпөй, мына бизди ушу канды ичкен, мына ушу Шариман. Пандемияда мына канча адам өлүп, алдыда мынакей ажылар өлүп кетти, чубак ажы да өлүп кетти. Канча деген чоң чиновниктер өлдү, канча деген звездалар өлдү. Шаримандын ошондо бир элге күйүп койгон жок. Бир ошол моменттен, ошол өлүмдөн пайдаланып 600 миллион долларды, мына 600 миллион долларды өлүмдөн пайдаланып туруп жазады конкретни жазады. Ошого тойбостон мына Форма 2-ни Акылбек Жаманкуловду жана Мегакомдогу неметип туруп, ошол аркылуу 2 миллиард сомду Акылбек Жаманкуловдун жана аркасы менен Форма 2-ге тыкты биримдик аркылуу. Шариман, шашпа сен, Шариман. Соке пандемия убагында өтө шалакылык кылып Москвадан жардамга келген. Дарылар, бааларда сатылган учурлар болгон, ошон дарыларды. Ошода пандемия учурунда биз биримдикте болдук. Биз бири-бирибизди мындай аябай жакшы түшүнүп жардам бердик.
Бирок ошол кезекте мына могу Сокенин бийлиги, Сокен Шаримандын бийлиги ушундай кыянаттык кылды. Кыянаттык кылдык. Неге ал жазаларды албайт бул? Мен ошон үчүн айтып атам. Эгер Аспековдун жана айткандары чын болсо, Садыр Жапаров бизди саткан болосуңар да, анда саткан болосуңар. Biz 3 yıl mınaki mekенчилер ботодой боздоп, соттордо Шариман Садыр Жапаровдун өзүнүн буйругу бар болчу. Тишпегиле, Шариманга тишпегиле. Акырын сураналы, чыгайын деп. Ошону бул сезип туруп чыгарган эмес. Bir вариант 19 декабрь 19-жыл болгон, 19 декабрь. Анда да колдон келген эмес. Экинчи вариант Койташ окуясы болгон. Койташ окуясында Бабанов кайрылып кеткен 1,5 миң киши менен талашты көздөй. Үчүнчү вариант 2 март болгон. 2 мартта күчү жетпей калган дөөлөт. Сен ошол күнгө мен чыкпагой деп такып атасың. Мен чыккам. Исанова чүйдөн даже шумой гранат менен мына мээде так бар. Мен ошону жегем. Кечирээк мындай немеге түштөн кийин немеге катышканда конкретный мен ошондо Шариманды конкретный жазасын берели деп эле чыкканбыз. Конкретный. Аны силер жакшы билесиңер. Сыймыктар жапып кийип чыкпай койгон ошол күнү. Чыкпай койгон. Ошон үчүн Садыр Жапаровдун туулган күнүнө мен Шариманды подарок этем. Шариман, сен Садыр Жапаровдун 55 жылдыгында подарка болуп туруп, абакка как положено киресиң, Шариман. Киресиң конкретно. Эл кусканды сен да кусасың. Жанагы уялчак берген миллион сомду Кытайдан жардам берем деген, аны сол чөнтөгүңө салдың. Кыскасы ошол убакта дагы кустурация, ошол Шаримандын убагында дагы конкретный болгон кустурация. Ошонун бир сому бюджетте жок. Bir somu жок бюджетте. Ишенген жана Опунбаевдун мына Опунбаевдун о түү менен азыр Бишкекте жүрсө дагы мынакей жок. Ошол сатып кеткен сен ишенген Опунбаев менен Кашкарым. Шаримандын кылган иштерин бүт баарынын алдыда айтылат достор. Мунун Шариман жөн калбайт. Кимге менен связын анын бардыгын мен алдыда конкретно аянтка чыгып туруп конкретно коюп беребиз. Топка, это не топка, бекерден топка эмес. Шариман учурунда көрдүк кортукту. Азыр шашпагыла достор. Комментарийни окуйн. Жолдош, не болду сага дейт? Тынч эле жүрбөйсүңбү дейт. Сен айтсаң эч нерсе өзгөрүлбөйт дейт. Кудайдан коркуп жашачы дейт. Коркуп эле жашайм. Мен Шаримандан коркот деп атасыңбы? Коркуп эле жашайм. Кудайдан да корком, Шаримандан коркпойм. Шариман Садырдын канын ичкен Шариман болгон 3 жыл. Койташ окуясында бардыгы чыгып, бир эле Садыр ошол жерде калып кеткен. Бир Садыр калып кеткен ошол түрмөдө. Мен ошондо ыйлап келгем. Атамекендин штабына, койгула, калып кетти Садыр. Жардамга чыккыла, сен жок эч ким чыкпай коюшкан. Ошондо мунун иниси жана ОПГМдын деген иниси Асылбек Жээнбеков адвокаты, Садыр Жапаровдун адвокаты характери жакпай калды деп адвокаттын характери жакпай калды деп чыгарбай койгон Садыр Жапаровду.
Бизе неге бул Шариманга оруш керек? Адвокатынын Шарабидиндин характери жакпай койду деп Кой Таш окуясында чыгарып койсо болобу эле, баарын чыгаргандан кийин. Болобу эле? Болмок. Еще как болмок. Достор, мону бөлүшкүлө. Мындан кийин мен командам бар. Мен командам менен кадимгидей Максим Горький паркында азыр Ала Тоо аянтына правительствонун астына тыюу салыныптыр 31 декабрга чейин. 1 январдан баштап как положено ошакка да чыгабыз. Как положено. Январдын карабай суугундагы. Шариман кыжырды кайнаткан Шариманды резиденциянын задний проходунан чыгарбаса, бул деген көрүнгөн тиги телохранитель көрүнгөн, мен канча жерде көрүп калам эмеден чогулуш немелерденчи. Бул Шариман айдаган капкара эмес. Айдаган эмес, андагы ушу эшигин ачып берет бугачы. Итбай Чотбайлардын баары дагы мунун тегерегинде толтура дагы Итбай Чотбайлар. Эшигин ачып берип, кадимгидей. Неге бул чоякта түшүбүз керек? Гений деп коет муну, гений. Ошо достор, алдыда баары болот эми. Азыр бүгүн мен просто бая көрүп депутаттарды кубанычта болуп, ушинтип көтөрүп, бизге күч берип аткандан кийин биз да аларга күч берип, Жеңиш Токторбаевга биз дагы ошо күч берип, чогуу биргеликте Шариманды шармандасин чыгарабыз.